Суу астында сүзүүчү кемелердин түзүлүшүн карап көрөлү. Бекемдик сапатын жогорулатуу үчүн кеменин корпусу эки катмардан турат: сырткы жана ички. Экипаж жана негизги жабдуулар бир канча тосмо менен бөлүнгөн ички корпусунда жайланышкан. Тосмолордун араларындагы мейкиндикте балласттык цистерналар деп аталган атайын боштуктар орун алган. Кемени суунун түбүнө чөгөрүүдө ошол балласттык системалар суу менен толтурулат. Тескерисинче, кеменин суунун үстүнө сүзүп чыгуусунда балласттык цистерналардагы суу кысылган аба менен сыртка сүрүлүп чыгарылат. Кемеге эки күч аракет этет: оордук күчү вертикалдык төмөн багытта жана Архимед күчү вертикалдык жогору багытталган. Суу астындагы кемени сууга терең чөгөрүлүшү жана суунун үстүнө калкып чыгышынын механизми төмөнкүдөй. Эгерде суунун түртүү күчү, башкача айтканда Архимед күчү, кеменин оордук күчүнөн кичине болсо, анда кеме сууга терең чөгө алат. Кеме суунун үстүнө калкып чыгыш үчүн цистернадагы суунун бөлүгү сүрүп чыгарылат. Бул учурда кеменин оордук күчү азайып, Архимед күчүнөн кичине боло баштаганда кеме жогору көтөрүлүп чыгат. Кемени берилген бийиктикте токтотуп кармап туруу үчүн балласттык цистерналар тиешелүү деңгээлге чейин кайра суу менен толтурулат. Качан Архимед күчү оордук күчүнө барабар болгондо кеменин көтөрүлүшү же төмөн түшүшү токтойт. Ал эми качан кеме суунун үстүндө сүзгөндө Архимед күчү менен оордук күчү тең салмакта болот.